Саламатсыздарбы урматтуу Зирек Мугалим YouTube каналынын катталуучулары жана коноктору. Мен бүгүн сиздерге WhatsApp'тын жардамында көргөзмө курал жасоону көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биз өзүбүздүн WhatsApp'ыбызга киребиз дагы. Бул жерден мына камеранын же болбосо скрипканын сүрөтүн тандап, өзүбүзгө керек болгон шаблонду же сүрөттү тандайбыз. Андан соң биз бунун ичиге тамга же текст сөздөрдү жазсак болот. Мен азыр бир тамганы жазып көрсөтүп берейин. Караңыздар. Тамганын бул жерден стилдерин өзгөртсөңүздөр болот ар кандай кылып. Бул жагынан болсо, караңыздар, тамганын түсүн өзгөртөсүздөр. Ал эми мына бул жерде эң жогорунда ак А тамгасы турган 4 пучтун ичинен тамганын фонуну, мисалы үчүн, бул жерден фонду тандагандан соң фондун да түстөрүн өзгөртсөңүздөр болот. Азыр мен фонуну өчүрүп эле көрсөтүп берем. Өчүрсөңүздөр да болот. Андан соң тамганын өзүңүздөргө жаккан түсүнү бул жерден формасын тандап, буну бассаңыздар чекеге, аягына, ортосуна болот. Мен ортосуна койдум. Андан соң готовду басасыздар да колуңуздардын жардамында тамганы тууралап, тегиздеп, созуп аласыздар. Мынакей болду. Эми буну жөнөтөбүз. Эми дал ушундай болгондо, ушуну бир басып туруп, галереяңыздарга сохранить кылып алсаңыздар болот. Эми дагы бир түрүнү көрсөтүп берейин. Өзүңүздөргө керек болгон бир шаблонду тандап аласыздар. Мен ушул жөжөнү алайын. Караңыздар, муну да өзгөртөсүздөр. Мисалы үчүн ар кандай стикер, сүрөттөрдү койсоңуздар болот. Мен ушул жөжөгө доска коеюн алдына, бир эскертүүлөрдү же болбосо кандайдыр бир суроолорду жазуу үчүн. Ал үчүн мына бул жерде смайлик, 4 пучтукка окшогон смайликти басабыз дагы. Караңыздар, бул жерден ар кандай стикерлерди койсоңуздар болот, даярлардан, болбосо керегин өзүңүздөр издейсиздер. Мына бул жердеги лупаны басып, мен азыр ошол чөжөнүнгө доска карматайын. Доска деп жазып, интернеттин жардамында иштейт. Өзүңүздөргө жаккан бир досканы тандайсыздар. Мына бул жерде жыгач формасы, бул жерде кадимки эле доска, мына бул жерде блокнотко окшош бар экен. Мен ушуну тандайын. Эми чөжөгө алып келип, бир аз чоңойтобуз. Бул анчейин окшошпой калды. Буну удалить кылабыз. Эң жогоруна апарсак удалить болот. Кирип, дагы доска деп жазамын дагы, башка досканы тандаймын. Ушул жыгачка окшошун эле тандайт окшоймун. Мынандай кылып жөжөнүн алдына коюп, эми бул жерге дагы текст жазам. Саламатсыздарбы дейм. Саламатсыздарбы. Эми бул жерден ушул жакшы окшойт. Фонун өзгөрсөк болот. Ушул эле жакшы экен. Эми бул жерге алып келип, ушундай коюп, өзүңүздөргө жаккандай кылып саздап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн, бул досканы да бир аз чоңойтсоңуздар болот, ыңгайыңыздарга карап. Ар кандай кылып ушинтип WhatsApp'тын жардамында да көргөзмө куралдарды жасап, чыгарып пайдалансаңыздар болот. Менин берген маалыматым сиздерге пайдалуу болсо, абдан кубанычтамын. Кийинкисинде дагы кандай видео даярдайын, ошону комментарийге жаза кетиңиздер.